Учурда өлкөдө үгүтөнөктүгү кызуу жүрүп жаткан чак, шайлоого ат салышып жаткан партиялар биринен өтүп бири өз аймактарында эл менен жолугуп, көчөт отургузуп, ишембиликке чыгып, айтор шайлоочулардын көңүлүн алуу аракетинде. Арасында акылга сыйбаган тоодой убадаларды берип, элдин кыжырын кайнаткандары да жок эмес. Луговая менен Каховский көчөнүн пересечениясы. Бизге жеткен маалыматтар боюнча шаардык кеңешке аттанып жаткан партиялардын бири Борборкаладагы Кахов көчөсүн оңдоп берүү үчүн жолго кум шагыл төгүп берген. Шайлоо өнөктүгүнө көз салган Таза шайлоо ассоциациясы үгүт маалында мындай иш-аракеттер, добуш сатуу алуу аракети катары бааланарын билдирет. Жана кайрымдуулук иштерин өткөрүү, ошондой эле ремонтторду, кайсы бир социалдык объекттерди ремонттоо, жолдорду же ошондой эле мисалы бактарды отургузуу мисалы, ушул камсыз. Бул деле ушул мыйзам боюнча мыйзам бузуу болуп саналат. Биздин байкоо боюнча буга чейин шайлоо компанияларынын байкоо боюнча мисалы добуштарды сатып алуу деген көрүнүштөр биринчиден бул шайлоо күнүндө сигналдар түшөт да. Бүгүнкү күндө негизи көбүнчө мындай бизге сигналдар мындай официалдуу эмес сигналдар мындай түшүп жатат да. Мындай даярдык болуп атат, жана түзмөлөрдү түзүп атышат дегендерчи агитаторлор. Маалым болгондой, мындан 3 күн мурун Бишкек шаардык кеңешине шайлоого аттанып жаткан мурдагы эл өкүлү Ыргал Кадыралиеванын талапкерлиги жокко чыгарылды. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы мындай чечимди үгүт эрежелеринин талаптарын бузду деген жүйө менен негиздеди. Анткени буга чейин айрым маалымат каражаттары Бишкектин Акбата конушундагы футбол турнири тууралуу видео жарыялашкан. Анда бул иш-чараны шаардык кеңешке ат салышып жаткан Акбата партиясы уюштурганы айтылып, талапкерлер Нариман Түлеев менен Ыргал Кадыралиева катышкан. Шайлоо мыйзамдарына ылайык үгүт маалында мындай иш-чараларды өткөрүүдө добуш сатуу алуу аракети катары каралат. Салют атушеде тойлоп калалык. Макулбу? Аймактык шайлоо комиссиясы мындан тышкары Эмгек партиясынан шайлоого аттанган 2 талапкердин каттоосун да жокко чыгарды. Алар КСДПга мүчө болуп туруп, бирок башка партиядан шаардык кеңешке шайлоого катышкан. Алар азыр түрдүү инстанцияларда, мамлекеттик органдардын кароосунда. Булар шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн жол-жоболорун бузуу жөнүндө бир нече кайрылуу, андан сырткары добуштарды сатып алууга байланышкандагы бир 20га жакын кайрылуулар бар. Бир нече иштер азыр сотко чейин көндүрүштө каралып аткан бир нече иштер бар. Үгүт өнөктүгү башталгандан бери Ички иштер министрлигине жалпысынан 78 мыйзам бузуу боюнча маалымат келип түшкөн. Анын ичинен 21 кылмыштар, 15 жоруктар, 4-өсү бузуулар. Калган 38 факт боюнча териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Министрлик шайлоо күнү мыйзам бузууларга бөгөт коюу үчүн милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштей турганын билдирди. Бул шайлоодо дагы биз ушул ар бир мыйзам бузуулар катталса, жанакындай подкуп же болсо агитация учурундагы бир партия же болсо шайлоочулар кандидаттардын укуктарын баардыгын тең ушул кандай маалымат түшсө, биз ошонун баардыгына тең ыкчам мыйзамдуу чараларды өз убагында көрөбүз. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ушул эле күнү Конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Таза Гулемилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.